Саламатсыздар, урматтуу төрагалар, урматтуу аксакалдар, соңку кыргыз тарыхын жараткан инсандар, ал тарыхтын ичинде ачуусу да бар, таттуусу да бар, сыймыктан аардагы, уялаардагы барактары толтура. Бүгүн эми конституция жөнүндө сөз кылуунун кажети канчалык деңгээлде эле билбейм, муну бир жума баштап өткөрүп койсок жакшы болмок. Жана Медешерим Кулуч айтканда, ушул жерге бүтүн ошол азаматтардын баарын чакырып, эч болбосо кеч болсун деген принцип болуп атса керек. Кыргызда бир керемет макал бар. Биздин конституциядан дагы ыйык, конституциядан дагы бийик. Бул макал лакаптар. Ошол макал лакаптарга таянып жашаса, биздин жашоо туура жолго түшмөк, адилеттүү турмуш болмок. Эмнеден баштайм мен? Таянаарың болбосо таамай сөздөн не пайда дейт. Таамай сөздөр айтылат бул жерден. Бирок аткарылбайт. Конституция мындай болду, андай болду. Дайым келген кишинин конституциясы эң мыкты, эң керемет, кынтыксыз, катасыз деп көкөлөтүп келдик туугандар, аксакалдар. Кайсы конституция боюнча референдум өткөндө туура эмес өттү деп айткылачы. Кайсы конституциянын редакциясы бүгүнкү күндө туура келбейт деп айттык, айткылачы. Шатыраш атман кол чаап, керемет эле керемет, жашоо ордунда турбайт, өзгөрүп турат. Мына бүгүнкү киргизген өзгөртүүлөрүңүз накта элдин каалоосу болду деп ушул күнгө келдик. Кеп конституцияда эмес. Миң жолу кыйкырам, кеп конституцияда эмес. Кеп коомду жана коомду башкарган бийликте. Дүйнөлүк өлкөлөрдөгү конституция тууралуу урматтуу төрагалар могул жерде отурган жакшы билет, маалыматтары бар. Англия конституциясы жок эле жашайт. Адам укуктары керемет деңгээлге жеткен. Бардык институттар өз укуктарын мыкты билет. Израилде 12 мыйзамдан турган мыйзам түркүмдөрү бар. Ошону менен жашашат, конституция жок. Мусулман өлкөлөрүндө билесиздер, Куран менен, андан кийинки хадистер менен, сүннөттөр менен жашайт. Эч кандай маселе жок. Дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан өлкөлөрдүн бардыгы конституциясы жок өлкөлөр. Кеп инсанда, кеп адамда. Кеп ошол жердеги жазылган мыйзамдар канчалык деңгээлде сакталат. Биз айтып атабыз, 30 жылдын ичинде 32 жыл болуп атат, 10 жол өзгөртүү киргиздик, биз керемет болуп атабыз деп. Жок. Мына кошуна өлкөбүз Өзбекстан 31 жылдын ичинде биринчи жол өзгөртүү киргизди. Борбордук Азиядагы эң өнүккөн өлкө. Кеп конституцияда эмес, дагы бир жолу айтам. Кеп ошол конституцияны ким колдонот, кандай колдонот? Мына урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары билесиздер, Америкада конституция 236 жыл башта кабыл алынган. Бир да өзгөртүү киргизилген жок, 27 гана түзөтүү киргизилди. 236 жылда 27 өзгөртүү түзөтүү киргизилди. 7 гана беренеден турат. Биздин конституция 116 беренеден турат. Эми салыштыргыла. Бийликтин бутактары кандай бөлүнгөн, адам укуктары кандай сакталган, жана башка адам укуктары жөнүндө кеп кылалы. Биз конституциянын тегерегинде сүйлөйлү. Конституциянын 53-чү беренеси. Ар бир адам конституцияда жана мыйзамдарда тыюу салынбаган ар кандай аракеттерди жана ишмердүүлүктү жүргүзүүгө укуктуу. Ошол укук барбы Кыргызстанда? Көрсөткүлө. Жалгыз мен көрбөй калсам, мени жетелеп барып көрсөтүп койгула. 53-чү берененин 3-чү пункту. Ар бир адам конституцияны жана мыйзамдарды сактоого, башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин, абийирин жана ар намысын урматтоого милдеттүү. Ар намыс сакталып атабы? 56-чы беренеси. Кыргыз Республикасында адамдын укуктарын жана эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбайт. Бүттү. Конституциялык соттун төрагасы отурат. Конституция эң жогорку юридикалык күч жана анын талаптары түздөн түз иштетилет. Кыйшаюусуз иштетилет. Кандай десеңер ошондой дегиле. Эмне деп түшүнсөңөр түшүнгүлө. Бул талап. Менин талабым эмес.
Мына ол жерде жазылып турат. Акылдуу кишилер кабыл алган конституция кыйшаюусуз аткарылсын деп атабыз биз. Бул менин конституциям эмес. Кемсинтүүгө жана мыйзамды кабыл алууга мүмкүн эмес дейбиз. Керек болсо, ар кандай сөздөр да чыгып кетип атат. 59-нчы берененин 6-нчы пунктунун 2-нчы абзацы. Билип туруп, атайын мыйзамсыз жана негизсиз кармоо же камакка алуу аныкталган учурда кызмат адамдарды жазык жоопкерчилигине тартылат деп атат. Бизде 30 жылдын ичинде бир киши тартылдыбы? Канча киши айыпсыз камакка алынды? Канча кишинин күнөөсү далилденбей туруп абакта жатат? Жылдап жатып атат. Мына жерде кыйноого каршы улуттук борбордун директору отурат, Бакыт мырза. Ар сайын биздин жогорку кеңештин кулагына күмүш сырга кылып тагып атат. Эл эзилип бүттү деп атат. Кыйноолор болуп атат деп атат. Сабоолор болуп атат деп атат. Биз эч нерсе билбегенде отурабыз ушул жерде. Адилет сөзүн айтпаса аксакалдан не пайда дейт. Мен эң жаш депутат элем кезинде. Азыр ушул парламенттин аксакалдарынын бири болуп калдым. Мен бул адилет сөздү айтышым керек. Башка аксакалдарды унукпаса, мен айтууга милдеттимин ушуну. Бүгүн да кыйноолор улантылып атат. Биз кол чаап аткан мезгилде дагы айыпсыз жатат түрмөдө. Эчен байкуштар жатат. Мына конституция. Бул жерде айтып атат. Бир инсандын сот аркылуу күнөөсү мойнуна коюлмайынча, аны кылмышкер деп атоого тыюу салынат деп атат. А бизде бузуку, провокатор, чыккынчы, ичи ирип кеткен, кылмышкер деген сөздөрдү биз кимдердин гана оозунан укпай атабыз? Кимдер гана ушундай аныктама бербей атат? Мен ушул жыйынга келбей эле койсомбу деген үмүтүм бар эле. Бир атанын балдарындай болуп, мамыр-жумур болуп, жакшынакай шапылдап, жаркылдап, күлүп отурганда көңүлдөрүнө чөктүрбөйүн деген да оюм бар эле. Кечээ ушул жыйын болот дегенди укканда айттым эле, эмне үчүн, кандай максатта, кандай форматта деп. Бир сөз уктум, сөзсүз эле жыйынтык чыгарыш керекпи деп. Жыйынтык чыкпаган жыйындан эмне кереги бар? Биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Могул жерде аксакалдар отурат. Ушул аксакалдар бүгүн оң терс жактарын айтышы керек эле. Но керемет сөз айтты, укмуш сөз айтты, ушунусун аябай сулуу айтты деп бардык президенттерди узаттык го. Узаткандан эртеси анан чекилик кетирген экенин айттык го. Мен бүгүн айтам. Бүгүн айтам, мына кызыл китеп сакталбайт. Бир нормасы сакталбайт. Кыргыз Республикасынын жарандары туулгандан баштап эркин жана өз пикирлерин, өз талаптарын эркин жыйын өткөрүп айта алат дейт. Өткөрүп көргүлө жыйынды бүгүн. Атчуу кишинин алдында гана өткөрөсүңөр дейт, Горкийдин алдында. Ага дагы шаардык мэрия тыюу салды. Кайсы эркиндикти айтып атабыз? Атчуу кишинин алдында гана өткөрөсүңөр дейт, Горкийдин алдында. Ага дагы шаардык мэрия тыюу салды. Кайсы эркиндикти айтып атабыз? Анан Медет Шеримкулов жакшы сөз айтты. Баш кесмекте барда тил кесмек жок деген улутпуз. Ошонубуз менен улукпуз дегендей сөз айттыңыз. Ошол улуктугубуз жоголду Медет Шеримкулович. Бүгүн мына жерде дагы жогорку кеңеште дагы сөз айтаардан баштап 90 толгонот. Көчөдө сөз айткандан 90 толгонот. Мына жакшылык жамандыктарда бирге болуп атабыз. Чыгып барганда мыкты, жакшы, туура айтып атасыз. Бирок бизди түшүнөсүз да дегендерди сиз дагы көрүп жүрөсүз. Биз да көрүп атабыз. Ойлоп коюңуз да, менде тигиден да, андай да, мындай да деген 90 шылтуан айтабыз, бирок айтпайбыз. Дуалга кадап атып, башыңа ай балта турса дагы бир жашоо, бир өлүм. Биз көкөлөтө бергенден көкөлөтө берип ушул жерге келдик. Кайсы президентти көкөлөткөн жокпуз садагалар айткылачы. Кайсы президентти көкөлөткөн жокпуз? Ваше превосходительство, ваше высочество. Сиз бар үчүн күн чыгып атат. Сиз бар үчүн гүл гүлдөп атат. Сиз президент болуп келдиңиз, буй жылында туулупсуз, алмалардын гүлдөгөнүн караңызчы деп көкөлөтүп келген биз эмеспи? Ачуу сөз. Мен кечирим сурайм сиздерден. Бирок менин жүрөгүм мындан башка сөздү айта албайт бүгүн. Менин көзүм ушуларды көрүп турат. Менин акылым ушуларды түшүнүп турат. Эгер башка дүйнө, башка ааламда жашап атсам,
мен кечирим сурайм. Баарыңыздарды тизилген бойдон кете бериңиздер деп, анан бир жакшы бир келечекке баратабыз деп айткан сөздөн алысмын. Кайда баратканыбызды бир жараткан өзү билет. Кайда барып токторубузду дагы жараткан өзү билет. Муну майрамдоого менин укугум жетпейт, күчүм да жетпейт. Майрам күн катарында да көрбөйм. Эгерде ушул жердеги жазылган айтылгандардын бүтүндөй баары кыйшайсыз аткарылып атса, мен ушул китепти төбөмө көтөрүп алып жүргөнгө даяр элем. Бирок тилекке каршы андай эмес. Миңдеген түрмөдө жаткан адамдардын тагдыры менен монол залда отуруп кол чаап аткан адамдардын тагдыры эки башка. Ошолор ичип, ошолор жеп аткан тамак менен азыр чыгып биз ичкен чай, биз жеген тамактын экөөнүн эки башка. Экөөнүн тагдыры эки башка. Ошондуктан мен мындай той тамашаларга катыша да албайм, куттуу болсун деп айта албайм. Бир гана кайрыларым ушул: жараткан элиме акыл эс бер. Жараткан элиме сабырдуулук бер. Жараткан өзүң гана сактабасаң, биз көрпенделердин колунан келбей калды. Биздин акылыбыз жетпей калды. Биздин күчүбүз жетпей калды. Элге инсап берсин, иман берсин, акыл эс берсин. Имандуу эл жетекчилерди кайсы жолго салышты иман менен өзү билет. Рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга терең ыраазычылык, келип катышып, ушул баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракесин утурлап, жакшы сөздөрүңүздөрдү айттыңыздар. Эми бизде ушундай демократия, ким оозуна келгенин каалаганын сүйлөйт. Биздин бир ораторубуз дагы айтты: мен бул күнгө келбейт элем, бул иш-чарага дейт, бирок келди. Мен катышпайт элем дейт, катышып отурат. Мындай эки жүздүүлүктүн чеги болот. Мындай учурларды сөз белгилеп коюшубуз керек. Мен бул бийликке түкүрдүм дейт. Өзү ушул бийликтин бир бута болгон парламенттин депутаты, өзүнүн бетине өзү түкүрөт. Биз ошондой ачуу таттууну ачык айтып коюшубуз керек. Анткени менен мен ойлойм, бүгүнкү биздин жыйын өз максатына жетти. Бар болуңуздар.